Ассаламу алейкум достор, кутман күн барыңыздарга. Видеонун обложкасында көргөндөй эле кантип максимально депозитти сактап калуу керек, стратегиялар канчалык маанилүү, план канчалык маанилүү жана ошондой эле менин концепциямдын бир бучун көрөсүздөр достор. Азыркы чакта $420 бул дагон болчу достор. Караңыздар, ылдык OTC'лерди карап эле койсоңуздар болот. OTC $33 оюн болуп торговля болгон. OTC бул оюн чындап эле. Ал жактан анализтериңер да өтпөйт, эч нерсеңер да өтпөйт. Ал жакта чисто план менен оюн кылса болот, минимальный депозит менен, то есть минимальный сумма менен. Официалдуу параларда болсо только акыл менен гана торговля достор. Мына караңыздар, $149 мен сделка ачылгам. OTC'ден өтүп 11.46 экен. Андан кийин бул минус болгондон кийин кайра мен $372. $149 мен 2,5 эсе көбөйттүм дагы. Кайра $372 ачылгам. Бул сделканын плюс болгон кирешеси мурдагы минус болгон сделканы жаап кеткен достор. Андан кийин кайра $168 ачылгам. Бул дагы минус болгон, бирок мен отработка кайра эле дагонго $420 киргем достор. Эми депозитти кантип сливать этип албоо керек достор. Так, мисалга ала турган болсок, AUC валютный парасынан мен сделка ачайын дагы и сиздерге кененирээк түшүндүрүп берейин достор. AUC валютный парасы мен трейдинг вьюда анализ кылам достор, официалдуу параларда AUC валютный парасын көрөбүз. И бул жерден 4 сааттык таймфреймди карап көрөбүз. Эгер 4 сааттык таймфреймде волатильный боло турган болсо, анда торговля кылбайбыз достор. Бизде 4 сааттык таймфреймде не волатильный чагы керек. Так, бул жак волатильный экен, KGPY. Так, давайте KGPI'ды көрөйлү. KGPY. Так, караңыздар, аябай көп волатильный эмес достор, 4 сааттык таймфреймде. Эми так, бизде кичи тренд өйдөгөсдөй багытында кетип жаткан чагы экен. Өйдөгөсдөй тест дагы алып койгон экен. Андыктан биз өйдөгөсдөй гана позиция издейбиз достор. Бирок мурдагы 4 сааттык свечаны карай турган болсок, ал уже уверенно разворот алган чагы экен достор. Андыктан 4 сааттык таймфреймди бир жолу көрүп алып туруп, ылдый көздөй плотно тест кылганбы, кылган эмесин көрүп алып туруп, и дальше дагы сделка ача берсек болот. Так, 4 сааттыкты бир көрүп алайын достор. 4 сааттыкта бизде ылдый көздөй кеткен экен. 4 сааттыктын экинчи свечасы кетип жаткан чагы экен. Бирок мурда свечаларды откат алган, и андыктан биз ылдый көздөй мына ушул уровендерге чейин тест алышыбыз мүмкүн достор. Примерно. И андыктан биз на понижение уверенно кире берсек болот достор. Так, 5 минутага мен $169 ачылайын. Мен ичинде баланста тоголокто сделка ачканга көндүм, акыркы убакта $169 сделка ачылдым. Эгер бул минус боло турган болсо, вот допустим, кайра ошол $169 мен 2,5 эсе көбөйтүп туруп, и дальше торговля кылмакчымын достор. Мен көбүнчө 5 минутадан жогору торговля кылам, и жана официалдуу параларда достор. И только план менен, риск менеджмент менен, план менен торговля алган скучный болушу мүмкүн, кызыксызыраак болуп. Бирок ошол план жакшы кирешелерди алып келип берет да достор. Адамдар мисалы үчүн трейдингде отуруп алып, жакшы торговляларын көргөзүп, то есть блогер трейдерлер эмес, именно вот өз алдынча торговля кылып аткан адамдар бар. Жакшы плюска чыгып, ошолор пландын негизинде жакшы покупкалар, машина сатып алып атканы, квартира сатып алып атканы и так далее да достор. И андай адамдар 100 адамдын 10 гана болуп чыгат, 90 адамы сливать этип алышы мүмкүн. Эмне себептен? Анткени планы жоктуктан достор. Мен $100 план түзгөм. Экранда көрүп турганыңыздардай $100, мисалы үчүн $100 эгер общий депозитиңиздер $100 боло турган болсо, анда $100 бардыгына план түзбөш керек достор. Ошол 100% депозитиңердин жарымына же 30%-на гана план түзүлүшү керек, и ошол 30%-ын ичинден ушундай концепция болушу керек. Мисалга ала турган болсок, достор, бул жерде мен 4 подряд утулушту көргөзгөм. Мына караңыздар, биринчи сделка минус утулуш болду, сиздерде $100 минус кетти. Кийинки утулуш $230. Мурдагы $100 менен кошулганда $330 болду. Андан кийинки 860, анан $2080. Эми мына караңыздар, 4 сделка тең подряд минус болду дейли.
И 5-ші сделка утушка болуп атат. Бул утуш болгондон кийин сиздер 4 сделка подрядтан $2080 жоготуп аткан болсоңуздар, 5-ші сделканын аркасынан кайра $2380 таап атасыздар. То есть сиздер минустарды жабып, и жана дагы $300 плюска чыгып жаткан чагыңыздар, достор. И андыктан ушундай план менен иштейбиз. Дагы мисалы үчүн мен бул жерде общий депозитиңиздердин 30%-на гана план түсүп берип аткан болсом, биздин закрытый чатка кошулуңуздар, ал жакта общий 100% депозитиңиздердин ичине план, и ошол пландын ичинен дагы план түзүлгөн таблица бар, и ошол менен иштеген жеңилирээк болот, достор. Бул плансыз сиздердин анализиңиздер 70-80% өтүмдүү болсо дагы, бул план жок, силер минуста болуп кала бересиңер, достор. Себеп дегенде любой трейдингде, хоть крипто биржа болсун, хоть форекс болсун, хоть бинардык опцион болсун, все равно минуста кала бересиңер, достор. И андыктан только план менен, достор. Так, $169 мен на понижение ачылгам азыр эле. Дагы айта кетчү нерсе, мынакей сиздерге көргөзөйүн. Закрытый чатты жаңылаганбыз. Бул жакта 200ге жакын адам бар болчу. 3 огонек бар экен, 3 реакция. Караңыздар, мен сделканы кандай кылып берем, достор. Биз эч шашпайбыз и серьезный көз караш менен гана торговляйбыз. Бизде оюн эмес, OTC деп 2 минутта вниз, же болбосо OTC параларда сделка берип коюп деген нерсе жок, достор. Только официалдуу параларда и только серьезная торговля, достор. Биз оюн кылбайбыз и жана ойнобойбуз. Так, достор, мына караңыздар, мен биринчи параны дайындалганын күтөм. Адамдар параны дайындайт, анан 1-2 минуттан ичинде сделка кетет. Так, сигналдын багыты берилет, достор. Анан кийин өзүбүздүн ачылган позицияны жөнөтөбүз. И андан кийин эле краткий, кыскача разбор. Эмне үчүн мен на понижение ылдый багытында же өйдө багытында сделка бердим. И азыркы сделкабыз уверенный плюста болуп атат, достор. Так, GPY валютный парасын ачып дагы бир жолу көрсөк болот. 41 минутта калып атпыр сделканын жабыларына. 30 минутталык таймфреймди көрө турган болсок, бул жакшы откат берген экен. И андыктан биз бул жерден кайра на повышение алсак болот, достор. Азыр на повышение кетти. Так, достор, караңыздар, бизде сделканын жабыларына 17 секунд калып жатат. Мен бул позицияны уверенный деп билем. И андыктан мынакей ушул жерде да калькулятор бар, сделка ача турган жерде. Ушул калькулятор менен эле 2,5 эсе көбөйтүп койсоңор болот. И андыктан мен азыр бул позицияны уверенный деп билгендиктен мен 2 минуттага дагы на повышение алам, достор. И эми дагы айта кетчү нерсе, достор, ар бир видеодо мен мындан ары $50 ойнотуп турмакчымын, розыгрыш болуп турмакчы. Буга чейин да көптөгөн розыгрыштар болуп келген, чоң деген розыгрыштар болуп келген, ойнотуулар. Бирок кээ бир розыгрыштар жыйынтыкталбай калган. Аны кээ бир адамдар да билсе керек, бизди мурдатан бери көрүп жүргөн. Бирок мындан ары $50 ойнотуп болмокчу. Аз суммамен, бирок ишенимдүү түрдө розыгрыштар болмокчу. Розыгрыштар кандай адамдардын арасынан тандалат? Бул каналга катталгандардын арасынан, комментарийдин арасынан и жана ошондой эле лайк баскандардын арасынан, достор. Комментарийге дисциплина деп сөзүн жаза кетиңиздер, же болбосо курут план огонь деп жазып койсоңор, и мен ошол комментаторлордун арасынан мен тандамакчымын, достор. Так, бул сделканын жабыларына бизде 1 минутта калып жатат, достор. Планды көргөздүм. Жана ошондой эле бизде investing.com сайтынан дагы сиздер экономический календарьдын ичинен новостторду көрө аласыздар, достор. Бүгүнкү новосттор, мисалы үчүн, эмне үчүн мен муну айтып жатам? Себеп дегенде, достор, менде дагы ушундай көп случай болгон. То есть, мисалы үчүн, сен уверенно анализ кыласың дагы, и план менен торговля кыла бересиң, и сенин анализиң дагы, планың дагы бүт бардыгы наоборот боло берет. Эмнеге дегенде, силер новость бар экенин билбей каласыңар. Мисалы 3 жылдыздуу чоң новость болуп турган болсо, рынок резко кайрылып кетип, рынок резко өсүп кетип билишиңер мүмкүн жаңылык чыкканын. Бирок средний волатильный новосттор чыга турган болсо, анда силер билбей калышыңар мүмкүн. Себеп дегенде рынок волатильный боло берет, и силер дагы минуска кете беришиңер мүмкүн, достор. Так, караңыздар, минус GPY валютный парасы болчу 88% турат. Так, 4 минутта калып аткан экен, жарым сааттык свечанын жабыларында 1 сааттыкты көрө турган болсок, 1 сааттыкта дагы жарым саат бар экен, достор. И андыктан биз бул жерден кайра эле дагы 2,5 эсе көбөйтөбүз.
и на повышение. Бул менде уже 3-чү ступень, даже 2-чү ступень. Биринчи основной сделка кетет. Биринчи основной сделкадан кийин уже биринчи догон кетет. Мисалы үчүн биринчи основой сделкаңар минуска жабыла турган болсо, уже экинчи уже догон кетет, биринчи догон кетет уже кийинкиси. Анан кийин экинчи догон кетет. Ошондо бизде могул азыркы учурда менде экинчи догон кетип жаткан чагы, экинчи ступень десек болот достор. Дагы 2 минутта на повышение алдым. Себеп дегенде бизде 1 сааттык таймфреймдеги свеча өйдөгөсү өскөн, бирок бул жерден азыр неопределенный свеча болуп жабылышы керек достор. Так, план. Дагы бир жолу эгер план кызык болгон болсо, мынакей достор, скриншот кылып алыңыздар, ушул план менен торговля кылыңыздар. То есть риск менеджмент и money management. Money management деген ушул негизи эле ушул догон тууралуу айтылынат да достор. Риск менеджмент деген бул общий депозитиңиздерге план, money management деген ошонун ичиндеги догондор менен иштей турган план достор. Догондор менен иштей турган план мынакей ушундай болот достор. Ушуну скриншот кылып алыңыздар. И кантип примерно иштеш керек экенин көрөсүздөр. Мына караңыздар, менде 2-чи ступень менен сделка жабылган турат. И план боюнча мен уверенно плюстамын достор. Уверенно плюстамын. Андыктан дагы бир жолу сунуштап кетейин достор. Биздин закрытый каналга кошулуңуздар. Закрытый канал жаңы ачылган. Мурда VIP каналдарыбыз болгон, ал жакта 100-дөгөн, 200-дөгөн адамдар болуп келген. И биз дагы закрытый каналды жаңыладык достор. И бул закрытый каналдын ичинде кайрадан жаңы адамдар менен иштешип баштайбыз достор. И андыктан баарыңыздарга закрытый каналга кошулууну сунуштаймын. Видеонун алдында описаниясында болот биздин телеграм каналдар, биздин телеграм жеке кат, и ошол жака кайрылсаңыздар болот. $737 плюс достор, и биз бурдагы минусту жабып кеттим. Эми так, план тууралуу айтып бердим достор. Ушул план аркылуу силер депозитиңерди жоготуп албайсыңар. Көпчүлүк чакта 95% учурда депозитиңерди жоготуп албайсыңар. Андыктан мен закрытый каналда да көптөгөн маалыматтарды берем. В дальнейшем 2 күн сайын YouTube каналда видео роликтер чыгып турат. Кантип туура торговля кылуу керек, кантип серьезно карап торговля кылуу керек тууралуу видеолор болот. Андыктан OTC'де жүрө бербей, OTC негизи лохтор үчүн достор. OTC'де жүрө бербей, не серьезный торговля кылып жүрө бербей, серьезный торговля кылган унутпайлы. Мени көргөндөрдүн көбү чоң кишилер үйүңөрдө бекинип жатып алып, OTC'де оюн кылып, жаш баладай болуп, лох болбогула достор. Андыктан биз менен биргеликте иштөөнү сунуштайм. Анткени бизде ниеттер түз, баардыгы прозрачный и ачык иштейбиз достор. Бизде открытый чаттар бар, и основной каналда дагы любой посттун алдына комментарий жаза аласыңар. Ар бир адам менен кенен сүйлөшүп, маектешип жолдоп турабыз достор. Бөлөктөрдө болуп жооп бербей коюу деген нерсе жок. Андыктан только таза иштешкен адамдар менен иштешүүнү сунуштайм достор. Бул видеого лайк басып, комментарий калтыра кетиңиздер, жана каналга каттала кетиңиздер. Кийинки видеодо көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар достор. Дагы сделканы ачып коеюн достор. Мерден сделканы көрө алсаңар болот. Кандай догон менен иштедим. Так, мы OTC'ден өйдөсүн карагыла. OTC'ни мен оюн кылып ойногонмун достор. Андан кийинкиси уже серьезный торговля.